Бишкектеги креатив талим билим берүү комплекси Туркияда өткөн эл аралык олимпиадага катышкан 20 баланын саны менен калкка белгилүү болгон мектептердин бири. Дүйнөдөгү 16 өлкөнүн 59 мектебинен 1000ден ашуун окуучу катышкан чоң таймашта баш байгени алып келген балдар окуган мектепте шарттары кандай, сабактары кандай өтөт? Кесиптешим Кенен айтып берет. Бул жерде электр тогу өттү. Деген тамга менен белгиленет, Туура. Натрийден кальциону Бишкектеги креатив талим билим берүү комплексиндеги 9 класстын химия сабагы. Сабактын түшүнүктүү жана сапаттуу өтүшүнө кынтыксыз шарт түзүлгөнүн химия классынын лабораториялык жабдууларынан эле көрүүгө болот. Мугалим да, окуучулар да лабораторияда иштөөгө ылайык ак халаттары менен. Негизинен биз теорияны практика менен айкалыштырып иштегенге толук шартыбыз бар да. Бул жерде мына бардык документтерде дагы көрсөтүлүп турат, мына кайсы реактивдер менен иштешет, стандарт боюнча календардык планда эмне реактивдер керек болсо ошонун баарын мектепте жатылган. Ал эми кошумча биз өзүбүздүн дагы жашоодо колдонуп атканына бул жерде көрүп атасыздар, лимон кислотасы жана башка биздин аптекадагы жууч каражаттар жана башкалардын баардыгын алып келип, балдар өздөрүнүн кол менен да алып келишет. Бардык окуу класстары заманбап жабдуулар менен толук кансыз болгон. Ал эми физика жана химия класстарынын лабораториясында окуучулардын теория менен практиканы бирдей айкалыштырып иштегендери балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырган. Окуучулар үчүн мектептин мындай камкордугуна ата-энелердин да кошкон салымы бар. Сиз айтып кеткен лабораториялык шарттар көп эле мамлекеттик мектептерде чын эле жетишсиз, анткени анын баардыгы өтө кымбат турат. Ошондой болсо дагы биз баягы бул жерде ата-энелер акча төлөп окуткандыктан эң зарыл болгон каражаттарды атайы буйрутма менен алдырганбыз. Химия сабагын мыкты окуп, келечекте дарыгер болууну самагандары да жок эмес. Алсак Тимучин мында 3 классынан бери окуйт. Келечекте дарыгерлик кесибин аркаласам дейт. Бул мектепте окуганыма абдан сүйүнөм, себеби келечекте мен медицина кызматкери болгондо доктор болгум келет. Доктор болгум келет. Бул ошо азыркы өтүп аткан сабагыбыз абдан кайдасын тийгизет. Бул мектепте мен 3-класстан бери окуйм. Мен бул химия сабагы толугу менен жагат деп айта алам. Себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй эле бизде бардык шарттар коюлуп берилген. Бүгүн биз электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн өттүк. Мага аябай жакты. Мына ушундай шартта билим алган балдар былтыр Түркиянын Анталия шаарында өткөн эл аралык мультипредметтик олимпиадага 20 бала барып, 8 предмет боюнча күч сынашып, 16 өлкөнүн 59 мектебинин арасынан 1-орунду ээлеп келишкен. Анда бир бала бир нече сабактан катышууга мүмкүндүк берилип, химия сабагынан да алдыңкы орундарды алышкан. Ооба, олимпиадага биз мугалимдердин негизги жумушу биз анткени болгон жыйынтык ошол олимпиададан көрөбүз да. Анткени тестке барышат, алтын тамгага тапшырышат. Химия сабагы бул негизги предмет болуп эсептелине. Турцияга барып келишти. Ал жерге 3 окуучу даярдаганбыз. 11-классыбыз 4-орунду, 10-классыбыз 1-орунду, Курбаналиева Фирдавси деген кызыбыз, анан 3-орунду дагы бир окуучубуз ээлеп келди. Мен математика, химия жана английский сабактардан катышкам. Английский жана химиядан 3-орун алып келдим. Окууга мотивациям өстү. Мындан сырткары мектепте окуучуларга STEM багытында да билим берилүүдө. Балдарды сапаттуу окутууну максат кылган мектепте ар бир мугалим өз кесибине жоопкерчилик менен карап, сабагын чыгармачылык, жаңычылык менен окуткандын натыйжасы эл аралык олимпиадада көрүндү. Калия Карыбекова, Адилет Алмазбеков, билим жаңылыктарына.